Ушул жылдын 22-июлунан 29-июлуна чейин Сауд Аравиянын борбору Рияд шаарында химия предмети боюнча мектеп окуучуларынын кезектеги эл аралык 56-й олимпиадасы өткөрүлүп, ага Кыргыз өлкөсүнөн да окуучулар катышкан. Намысты коргоп барган жаштардын арасында Иван Решетников да бар. Ал өлкө куржунуна коло медаль салып, бул жылдагы олимпиадада химия предмети боюнча жалгыз медаль ээси аталды. Весь год. В протяжении всего года. Мен өз өлкөмдүн намысын чет жерде коргогонум үчүн өтө кубанычтамын. Биз бул олимпиадага дээрлик 1 жылдай даярданып, бизге Кыргызстандагы алдыңкы делген химик мугалимдер сабак берип үйрөтүштү. Олимпиададагы карьерамды байгелүү орун менен жыйынтыктап жатканыма сыймыктанам. Эми бул аптада өлкөдөгү 8-9 класстын окуучулары үчүн кемп сынагы өткөрүлөт. Тандоо турунан өткөн топ 6 окуучу алдыңкы жылы Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарында өткөрүлчү кезектеги олимпиадага катышууга жолдомо алышат. Ал эми дагы бир жеңүүчү Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы лицейинин 10 классынын окуучусу Дмитрий Рубан. Ал дүйнөлүк олимпиадага биология предметинен күч сынашкан. 16 жаштагы жаш олимпиадачы буга чейинки бир катар республикалык олимпиадалардын жеңүүчүсү. Ал эми дүйнөлүк аренада 2 жолу байгелүү орунга татыган. Мындай ийгиликке жетүү үчүн окуучуга дээрлик 2 жыл убакыт керектелди. Олимпиада проводилась в 2 тура, в 2 дня. Первый день. Олимпиада 2 тур менен 2 күн катар өткөрүлдү. Биринчи күнүбүз практикалык тапшырмалар менен болуп, мен андан жакшы упай алууга жетиштим. Бирок экинчи турда теориялык 2 башка бөлүк болуп, былтыркы жылга салыштырмалуу өтө оор маселелер берилди. Толуктоолор көп болуп, кээ бир тапшырмаларды аткарууга жетишкен да жокмун. Сложный в этом году вообще теоретическая часть. Учурда Дмитрий Рубандын билимин дүйнөнүн алдыңкы университеттеринин биология факультеттеринде окуган студенттери менен салыштырууга болот. Мындай ийгилик жана натыйжанын артында чыныгы мээнет жана эң башында машыктыруучусу Элбурс Тажибаевдин эмгеги жатат. Негизи дүйнөлүк олимпиадага барган окуучулардын жашы Дмитрийден чоң болот. Булар көбүнчө 11-12 класстар барат. Билесиздер, дүйнөдө негизи көп жерде 12 жылдык билим берүү системасы иштейт. Анан ал жерге көбүнчө 12 класстардын балдары келет да. Быйыл мектеп окуучуларынын дүйнөлүк олимпиадасындагы көрсөткүчтөрү көңүл сыртында калган жок. Окутуучулар баса белгилегендей, ушул жылы биринчи жолу олимпиадачылардын ийгилигин президент өзү колдоого алып, машыктыруучуларга жана окуучуларга акчалай сыйлыктарды тапшырган. Өлкө башчы өз сөзүндө мындай ийгилик жараткан жаштар келечекте Кыргызстандын илим жана экономикасына жеткиликтүү салым кошоорун белгиледи. Сезим Сагынбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.